Tabiatda бүгүнкү күндө bir арам жер калбаптыр. Адамда bir адал жер калбады. Мына чындап эле. Адамда эмне бар? Эки жол бар да. Адам мисалга табиат адал болуп калыптыр да, адам арам болуп калыптыр. Мисалы сиз кирдеп калдыңыз. Шалтаксыз. Кийимиңиз да, бетиңиз дагы эмне кылабыз? Сууга жуунабыз го. Үйгө суу алып келебизби, мончого барабызбы? Анан агарып татынакай болуп калгандай, биз табиатка сүңгүп кирсек, табиат менен мамиледе болсок, табиат күчтөрүн түшүнсөк, анан биз арам жерибиз адалдашат экен. Ошол инопланетанга айлануу деген энергия топтоо, энергияга айлануу, агаруу да, нурдануу. А биз асманга уча албайт экенбиз. Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети бул табиат. Табиат Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Караңызчы. Табиат тирүүлүктө жемишиңди, өлгөндө сүйөгүңдү көөм алат. Табиат жамандыкты жашырат. Жерене, мына ошентип жеренеге сүңгүп кирип, жеренени жакшы түшүнүп, анан арам жерибиз адалдашат экен. Же болбосо айылда кадимки эле могу биздин айылда мазары бар, арбайы бар. А шаарда шайтан бар. Пендечилик бар, алдоо бар, куйткулук бар, саткын бар. Эки жүздүүлүк бар, ууру бар, ак үйүңөн баштап базарыңа чейин. Ошон үчүн жанагы Улуу тоодон бекер адам чыкпай атат Тарстан алай. Теңир тоодон, Улуу тоодон, Чештөө мазарынын жанынан, Кошой коргон мазарынын жанынан. Бекеринен алайга илим түшүп аткан жок да. Бекеринен ал бийик жер го. Аксыга Эргешбай атага бекеринен, Эргешбай атама, Кеңеш Айтыкеевке аксылык. Аксылыктар. Бүймәрем апам Жумгалдан, Теңир тоолук. Жумгал мазары бар, а жерде не деген? Таштар мазары дегендер. Дәбир жана башка. Караңыз. Көрдүңүзбү? Табиат. Ошондуктан улуу тоодо жашаган адамдардын ою бийик, көңүлү бийик, жүрөгү ток, өзү ак, сөзү кут болуп келген. Кел издейли, өзүңүз издеңиз. Чын эле менин адал жерим барбы же арамым көппү депчи. Бүгүнкү күндө адам айбандан дагы жаман болду деп берилет ааламдан. Айбан өз закону менен жашап атат. Койлор уруштурган жок, ушак айткан жок. Койлор дабир чочконун тамагын жеп алган жок. Жылкы өз закону менен жашап атат. Кайбирен өз закону менен жашап атат. Топос өз закону менен жашап атат. Ошол назначениясы эт экен, сүт экен, териси иштелиш керек экен, жүнү иштелиш керек экен, анысын берип атат. Адамчы? Адам Кудайдан буйрулуп келсе, могу жердин чыныгы, агы, тагы, башчысы, жердин Кудайы адам болуш керек болсо, андан да бийиктиги кыргыз болуш керек болсо, бүгүнкү күндө чындап эле адал жерибиз калган жок да, ак жерибиз калган жок да. Аксынып сакал койгон менен ичибиз сасып атса, өзөгүбүз өспөй атса,